кичине жеп кой, толгорок. Бүгүн желексиң да молочный. Алтышкам. Чай. Кел. Жакыныраак коесуң. Же трубочка алып кетелим. Бул Уулжан. Ал 11 жашта. Уулжан ойноп күлө турган маалында сөөктүн залалдуу шишегине кабылып, тилекке каршы учурда төшөктө жатат. Рактын сейрек кездешүүчү түрүнө кабылган каарманыбыз ар мүнөт сайын өмүрү үчүн алпырышып жаткан кези. Башында инаят мындай Инстаграмга киргизем дегенде мен каршы чыккан болчумун. Неприятно же бирөөсүн ушундай абалыңды көрүп атканыңды. Келечекте актриса же телеведущая болгум келет. Кел алдыңа. Башыңа биктетип коеюн. Больницанын эмесине коюп калып турбайсызбы? Кичине өйдөрүк жатасыңбы ошондо? Өйдөрүк жылуу болбойсуңбу? Жок. Жаным. Жаным. Удобно элеби? Творог чай. Чайыңды ичесиңби алдыңа? Уулжандын апасы Назира Усупова кызынын дарты тууралуу мындай деп сөз баштады. Кызым Уулжан 11-де, 2 кызым бар. Биз деген ушул майдын аягында билдик ушундай ооруйт экенбиз деп. Ага чейин 2 ай болуп калды го. Ортопедке, остеопат деп, невропатологторго кайрылып жүрдүк. Анан ошону майдын аягында билдик, что ушундай оору экен деп, ошондон баштап больницага жатып 5 курс химия алдык. Анан акыркысын ушу 4 күн болду алып келгенибиз. Анан ушу 21 күнүн ичинде срочно Турцияга барыш керек болуп атат. Пересадка костного мозга, саркома Юнинга деген диагноз коюлган. Бутум ооруп атат деп бир айтып калчы. Ошондо кышында бир айтып, ошондо ортодо бир ошо ортопедке барсак, ничего страшного эле деп койгон. Деп андай деле серьезный эмес го деп, биз деле көп маани бербептирбиз. Андан остеопатка да барып, ал дагы бөлөк диагнозду коюп, массаж жасаса көрсө ооба осложнение болуп кетиптир. Анан стресстен болот, эмнеден деле, анысын деле билбейт экенмин. Кышында бир бутум ооруп атат деп, февралда айларда ошондой кызым айтканда, анда мынакей деп, ошондо как раз январда жолдошумду дагы машина уруп кеткен. Жолдошум менен алек болуп атып, кызым деле анда көп маани бербептирмин. Анан ошондо атасын машина уруп кетип, андан дагы стресс алып, көпкө жаман болуп жүрдү кызым. Ошондойлорду улам учурунда да карабай калдык. Музыкальныйга барып, ырдап, бийлеп, ары бери көп жүгүрсө, ай жүгүрбө деп эме кылчубуз, көп жүгүрбөгүн деп. Жакшы, кадимкидей кичинекей балдар кандай ойносо, биздикин жашоо деле ошондой болчу. Эмне болду? Андай баланы негизи мындай эчкимге каалабайм, мындай башыман дагы ошондой бир жамандык өткөргөн. Биздин максатыбыз, энени билбейм, балдардын жаманчылыгын көрсөтүп, балдарың бактылуу болсо, сен кошо бактылуу болсуң. Биздин максат ушу балдарыбыз бактылуу болсун деген эле максатта. Билбейм, ар бир эле ошондой болуш керек. Эми биздин кичинекей кызыбыз да 40 жашымда көргөм, ортодон баламан айрылгам. Анан айбай мен ар бир эле энен кичинекей эркетай болуш керек. Эркетай кызым менин болчу. Анан уже башында паника болуп жүрдүк. Азыр түшүнүп калдык болуш керек. Анан эми боюнча айтсаңыз, мисалы классташтары мектепке барып, мурун ата-энелер чогулушуна катышып, кызыңыздын классташтары менен чогуу ойноп жүргөндөрүн көрүп калчусуз.
Азыр ушундай күнгө туш болгондо эртерээк эле алардын катарына кошулса деген эле ой болуп калдыбы сизде? Албетте. Кызым кайра окуусуна барып, мурда кандай болсо ошондой жүгүрүп, жакшы күлүп, жайнап жүрсө, негизгиси балдарга тин сулук берсин, эне атага балдардын жаманчылыгын көрсөтпөсүн. Кыздарым бактылуу, биз бактылуу. Ар бир эле эне ата ошону ойлойт болуш керек, максаты. Ошо айтып калбадыңыздарбы, биз эми уулубузду да жоготконбуз депчи? Ошондон кийин дагы мындай өзүңүздөрдө бир коркунуч да болуп калса керек, Ошо баламан жоготкондон кийин 3 айдан кызым боюмда болуп, 40 жашымда ошо дөөрөгөм. 2 кызымдын ортосу ошо 12 жаштан, анан көбүнчөсү эмнеге мындай деп сурай берет. Кандай 12 айырмасы экөө 12 деп. Ошо балам бар болчу. Балам 9 жашында сууга чөгүп кеткен. Ошо башынан жаман өткөргөн. Билем да, кыздарым ошо жаманчылыгын көрсөтпөсүн деп суранганым. Ошо уулумду жоготкондон кийин 3 айдан кийин боюмда болуп, аябай желанный ребенок деп бар эле ошо кызым төрүлүп, аябай кубанычта болуп, кичинекей деп, анда кичинекейди бизде мытынтай деп койсок, азыркыга чейин мытынтай дешет. Мен может дагы уул болуп калат деп атын Уулжан койгонбуз. Аркасынан дагы уул келеби деп. Атасына окшошпу же сизге окшошпу? Көбүнчө кимге окшоштурушат? Кызым кичинекей кезинде окшошкону берги баламдын мүнөзү, анын эмоциялары баары бар болчу. Анан биз да таң калчубуз, ушундай да болобу деп. Инаят Асаналиева бул үйдүн тун кызы. Ал өзүнүн кийинки иниси сууга чөгүп каза болгонун, эми сиңдисинин өмүрү үчүн бар күчүн салып аракет кылып жатканын айтат. Уулжан пайда болгондо мен өзүмө сөз бергем да. Ушул мен бир тууганымдан айрылгам. Эгерде мен Алла Таала мага бир тууган да берсе, ал бир тууганымды өзүм карегимдей сактайм деп. Бирок ушундай маңдайга жасалган экен. Уулжан ушинтип ооруп калды, ошон үчүн азыр ошол оорусун баарын, оордукту баарын өзүмө алганга даярмын. Бирок ошо айыгып кетсе экен, оорубаса экен деп эле. Сборду ачканыбызга эгерде жаңылбасам бир 2 айда болуп калды го дейм. 2 ай эле болду. 30 миңдей чогулду. 30 миңдей. Кен болсо ошол рекламага дагы кетет экен, каражаттарчы. Ошол себептен ошол сумма, бирок ушуга да шүгүр дейбиз. Ошон үчүн ушул сумма менен азыркыдан биз ошо Турцияга барып обследование алганга даярданып атабыз. Анан ошо ойлойбуз, эгерде көбүрөөк адамдар билсе, ошол жардам сбор батыраак болобу деп. Болгон ошол фондторго дагы, башка адамдарга, блогерлерге да кайрылып атабыз. Бирок болсо акырындан да. Турциядан биз эң биринчиден эле болгон бир 4-5 клиникага запрос кылдык, документтерин баарын алдык, перевод кылып, болгон тааныштын баарын салып, проформаларды алдык. Анан проформада башында айтып аткан болчу, сизге минимально $150,000 керек деген. Анткени обследованиясы эле $6,500 болот. Ал болсо мындай эмес, пакет менен болот экен. Например, бир пакет обследованиясы 5 күн турат, 5 күнүн ичинде ошо $6,500. Силер болсо больницанын ичинде болосуңар, эгер обследование андан ашып кетсе, анда дагы $500 күн сайын төлөнөт деп. Бул больницага бул минимальный эле суммасы болот. Жанына бир эле сопровождающий болот деп. Андан ары дагы химиотерапиясы $15,000, анан $30,000. Андай чоң скидкалар жок экен. Эгерде бул жактан бир фондтордун аркылуу барсак, анда бир аз скидка болот экен да, бирок болсо андай адамдар дагы толтура экен. Орто жолдон мына ошол күнгө чейин башында Уулжанга айтпайттык да бул нерсеничи. Мен өзүм эле негизи өзүм страничкамды полностью алып берейин деген, бирок болсо жок. Мындай прозрачная четкость болуш үчүн жаңы страничка ачып эле, жаңы страничкага ошол жумушумда отуруп эле видео тартып, монтаж кылып туруп эле киргиздим.
мен көп жактарга катышып, көп жактарга барып, көп жактар менен көп тааныштарым бар да, Кудайга шүгүр. Анан ошолорго аябай чоң ыраазычылык. Алар болсо бир күн ичинде эле биз таргетсиз эле, эч кимден жардамы жок эле именно ошол тааныштар аркылуу эле репост менен эле кетип атып эле бир канча бир 1,5 миңдей репост болду. Анан 230 миңдей просмотр болуп эле бир күндө сбор жакшы топтоло баштады да. Бирок болсо өз күчүм менен ал сборду мен жүргүзө албайт экенмин. Ошол себептен бизге видеолор тартып, таргет менен, фондтор менен иштеп, азыр болсо ошол IBK фонд менен да иштеп атабыз. Жана дагы ошол алар бизге жардам берип, бул жактан маалыматты издеп, бул жактан кандай бир пабликтерди издеп, ошол репортаж тартканга же дагы новость жарыялаганга ошол менен жардам берип атат. Мындайча айтканда таргетсиз, рекламасыз биз өз күчүбүз менен бул нерсени адамдар менен бөлүшө албайт экенбиз. Ошол менен биз гана азыр болсо акча топтоп атабыз. Анан орто жолдон дагы көп мошенниктерге кабыл алдык да, ошондой бизге бир дары керек болуп аткан болчу. Оказывается, андай көп адамдар бар экен да, именно ошол дарыны болсо, ооба менде бар деп. Буга чейин эле биз дарыларды барын заказ берип атканда предоплата кылып туруп эле доставка кылчубуз. Мен болсо дагы бир ошондой случай болгон, недавно канчада бир ай болуп калды же 2-3 жума мурун дагы срочно химия башташ керек дегенде эле керек болуп, хорошо ошондой жибериңиз дегенде эле биз жибере калып, ал жактан 10 миң болот да, 10 миңге эле минус сразу алдап кетишет. Андан кийин орто жолдон дагы бир киши бизге жардам берем деп 80 миң которумду аткан болчу да. 80 миң которуп, бирок болсо ал номеримден М-банктын акыркы санын туура эмес жазып алыптыр. Туура эмес жазып алганда ал башка кишиге кетип калат. Ал адам болсо автоматтык түрдө эле ал акчаны чечип алат. М-банкка кайрылдык, бул жака кайрылдык. Алар болсо биз эч нерсе кыла албайбыз деп койду. Башка банктарга да кайрылдык. Бул уже эч нерсе кылганга болбойт экен да. Ойлойт экенсиң, ушундай биз оор абалда турганда башка адамдар бул абал менен колдонуп өзлөрүнө акча таап атышат. Ошол себептен бул нерсенин баарын көрүш күндөн күнгө оор болуп атат да. Азыркы күндө биз ошол 30 миңдей топтодук, ошол биздин өзүбүздүн туугандарыбызга, досторубузга, тааныштарыбызга, ошондой ошолордун эле жардамы менен. Тааныштар да көп экен да, анткени Инстаграмга киргизе баштаганда, бул музыкальныйда окуган кыз да, бул хордо окуган кыз да, бул бизнес школдо эмес беле, бул баягыда ведущий болбоду беле деп. Ошол нерсенин баарын көрүп алып аябай мындай сыймыктанат экенсиң. Кичинекей болсо да көп адам тааныйт экен, мындай кадыр баркы чоң экен деп. Ошол себептен бул биздин ниетибиз, ойлойм, что бутуна туруп кетип, мындан дагы чоң ийгиликтерге жетишет да. Өзүнүн кыялы бар, актриса болууга. Актриса, ведущая. Анан буюрса ошол кыялына жетсе экен деп ойлойбуз. Биз ошол өзүбүздүн болгон аракеттин баарын жумшайбыз. Мен жанында кечке жүрө албайм. Мага болсо азыр атам ошол авариядан кийин жарым жылдан бери иштебей эле иштегенге туура келип атат да. Бир эле гана жумушта эмес экен, анын зарплатасы жетпейт. 2-3 жумушта иштегенге туура келип атат. Ошол эртерээк акча, ошол сборду чабып, эртерээк Турцияга барып, анан ошо леченияны баштап, ошо лечениясы эле сбор эртерээк жабылып, анан лечениясы жакшы өтсө эле ошол эле биздин чоң тилегибиз да. Асаналиева атабыз кырсыкка учурап, ден соолугунун айынан ишке жарабайт. Атамды сүзүп кеткен айдоочу биздин үй бүлөбүздүн жашоосун түп тамыры менен өзгөрттү дейт. Мен болсо өзүм юристмин да, кесибим боюнча, азыр болсо юрист болуп иштейм. Аны менен жарым жыл соттоштум. Ошол кечке соттон чыкпай, ошол жактан соттошуп, улам качып эле, улам бир нерсени айтып эле. Именно 30-майда ошол мен процессте отурам, уже мына судьянын соттун чечими чыгып атат, мен болгон далилдердин баарын келтирип атам. Ошол моментте эле телефон менен сүйлөшүп атканда мен ошол Улжанды биопсияга операцияга киргизип атат да. Ойлочумун, бул нерсе кинодо эле болот окшойт депчи. Анткени болсо баары тең, мындайча айтканда камерада болуп калат го, одновременно болуп атат дегендейчи. Токтоп калат саат, анан ошол нерсенин баары болуп атат. Бул жактан мен окууман жазып атышат, кечке окуум бир нерсе, мен азыр магистратурада окуйм да. Бул жактан жумушман жасап атышат кечке. Жумушман проблемалар болуп, бияктан мен өзүм процессте отурам, сот процесси жүрүп атат. Бул жакта Улжан наркоздон кийин менен азыр ойгоно элек депчи. Ошол нерседе мен тышта туруп, жүрөгүм тоолоп кала жаздат да. Анан ошол кездерде эле мындай ойлом кетип аткан үчүн пешеходный өтүп баратканда машина өтүп баратканын көрбөйсүң. Канча жолу машина сүзүп кетейин деген учурлар болду. Анткени
жөнінде сен ұқпай қаласың да, светофорды көріп бара жатасың, бір ұқпай қалған кейін ойға батыпчы. Ошол себептен атам эгерде ойлойсуң, эгерде атам оорубай жакшы жүрсө же улжан оорубай жакшы жүрсө, балким жеңилирээк болмок деп. Анан эгерде экөөнүн бирөөсү эле оорубаганда, анда мындай атам эле оорубаганда, анда жеңилимди кичине да мама стена болуп бермек да, өзүнүн эмеси менен, поддержкасы менен. Бирок болсо андай эмес экен. Атам болсо азыр ошол үйдө, атамды да караш керек. Жакында да ошо операция болгон атат. Сүзүп кеткен адамдар дагы деле ал акчасын возмещение кылыша элек. Алар менен кайрадан суд процесси башталат. Уже мындай буга чейин эгерде уголовный жактан болсо, мынтында уже гражданский жактан кийин керек болсо, ошол менин оюмча бул билбейм да, бул маңдайга жазылган. Бирок эң чоң стресс ошол жакында дагы ошол именно атамдын авариясы болду. Ага күнөөлүү ким болуп атат? Ошол сүзүп кеткен адам. Бир адам биздин жашообузду полностью ошо өзгөртүп салды да. Мен 11 жаштамын. Кышында ооруп баштаган болчу. Отуруп турганда мындай бедра жак ооруп баштаганда, андан кийин ал оору мындай уже оорубагандан кийин жаздын башталарында көп басып койсом, например, үйдөн мектепке чейин жөө басып койсом, уже бутума күчү келип баштаппы, же бир башкача мындай как обычно ооручу эмес, бир башкача оору пайда болгон да. Ойлоп калдым, может көп баскандан же рюкзак тяжелый болуп ошондон деп. Бирок уже со временем жөн эле бир аз эле басып койсом эле ооруп баштаган. Анан үчүнчү чейрек бүтөрүндө мындай заметила, что тепкичтерден жакшы көтөрө албай, уже мындай без опоры такыр көтөрүп түшө албай калдым да. Ошентип бир нерсеге таянып карманып анан басып калгансыз э? Бутумду көтөрө алчу эмесмин. Азыр бул химиянын, наверное, мындай жардамы бутумду жакшы көтөрүп, эми уже как обычно эле да. Башында инаят мындай Инстаграмга киргизем дегенде мен каршы чыккан болчумун, анткени эми неприятно же бирөөсүн ушундай абалыңды көрүп атканыңды. Азыр уже кабыл алып, мындай эртерээк айыгып кетсем керек экен, акча керек, побыстрее для себя, для өзүң деле благоң үчүн деп. Классташтарыңыз менен подружкаларыңыз, досторуңуз азыр мында келип турушабы? Пока жок, келиши элек, эми келебиз деп атат, бирок билбейм. Келгиси эле келатат, бирок пока келиши элек. Келечекте ким болгуңуз келет? Кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет? Келечекте актриса же телеведущая болгум келет, анан мындай эми жөнүндө жатканда эчтеке кыла албай, все равно нечего делать. Мындай карап көрдүм да, кайсы университетке мындай тапшырса болот ошо кесип боюнча деп. Анан Манас университетине тапшырса болот экен, актриса боюнча. Анан буюрса келечекте Манаска тапшырам деп. Уулжан Асаналиеванын операциясы үчүн анын жакындары Айбике кайрымдуулук фондуна жардам сурап кайрылган. Айбике кайрымдуулук фондунун жетекчиси болом. Бул фондун ачканыбыздын себеби буга чейин кызыбыз ошол лейкоздун рак оору менен аккан кырсчасы болот экен. Ошол оору менен ооруп, биз дагы ушул оору менен алышканбыз. Кызыбызды тилекке каршы алактабызга тапшырып, ошо кыздын атынан Айбике кайрымдуулук фонду деп ачканбыз. Уулжанга сбор ачтык. Буюрса сбор жүрүп атат. 2 жума болуп калды, бирок эми эле жаңы эле баштадык сборду баштаганыбызга. 2 жуманын ичинде бир 300 миңге жакын акча чогулуп калган. Кайрымдуу элибиз кайдеге карабай жардам берип атат. Биз чогулган акчаны Турцияга баратабыз дегенде или ошо өздөрү ушундай керек болуп атат дегенде гана алып келебиз. Основном ошо көп акча сбор чогулгандан кийин анан беребиз да. Ошо аракет кылабыз көбүнчө ушул сборду жабып, ушул полностью каражат топтолгондон кийин анан беришке да аракет кылабыз. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.